Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, саламатсыздарбы кыргызстандыктар. Демек бүгүн мага биздин тууганыбыз келди. Жашыңыз канчада? 28. 28 жашта. Сиз эмнеге даттанып келдиңиз? Таварсыз ооруйт экен. Анан кийин бетинде угриси бар, Анан сиздин бел оору деп мына ушуга келди. Сиз ушуга чейин дарыландыңызбы? Дарыланганбыз. Дарыларды алдыңыз, уколдорду алдыңыз, Канча жыл болду ушинтип ооруп калганыңызга? 4-5 жыл. 4-5 жылдан. Сиз 4-5 жылдан бери дары-дармекти, уколдорду алып атасыз. Кандайдыр бир жакшы болуу жагы өзгөрдүбү? Же ооруңуз кайра башка оорулар көбөйүп, кайра оору күчөдүбү? Оору күчөгөн жок, мына кеткен жок да. Оору кеткен жок. Күчөгөн жок, бирок мурунку жалып, мурунку даттануу ошол боюнча калып калды. Так, демек, урматтуу туугандар, мына мен азыр текшердим. Азыр дагы бир сыйра сиздерге көрсөтүп берейин. Себеп каяктан келип чыкты? Эмне үчүн таварсык жактан даттануу болуп атат, бирок жакшы боло албай атат. Мына азыр себебин көрөбүз. Так, камераны жакын алып келиңиз. Так, мен азыр сиздин ичиңизди басамын. Сиз мага эмне болуп атат айтасыз, Так, айтыңыз. Айтыңыз. Ооруган жери ооруп атат. Сиз даттанган жер ооруп атат, Ушул мен ичиңизди бастым. Ушул оору кайсы жакка берилди? Ушунар ооруган жакка берилди. Так, мужской половой орган жакка берилди. Сизди ушундай оору кыйнап жүргөн, Демек, караңыздар, урматтуу туугандар. Мен киндиктин тегерегин бастым да. Киндиктин тегерегинде нормада ички чегилер жайгашкан. Демек, биздин тууганыбыздын ички ичегисинде проблема бар. Ошол нерсе бул мужской органга зыян берип келип атат да. Бизде официальный медицинада жок, урологический гана дарылай беребиз. Муну менен биз иш албайбыз. Демек, себеп сиздин ички ичегиңизде. Так, эми айтасыз кайра дагы кандай ооруду? Ошо узун турган. Так, ичкерге төмөн жагына берилди, ылдыйга. Так, бул оору кандай болду? Бул дагы абдан ооруп атат. Абдан ооруп атат. Так, бул да ушу тегерек ооруп атат, Эми мен сиздин өтүңүздүн точкасын басайын. Мына, абдан ооруп атат. Так, мен сиздин жоон чегилериңизди басайын. Абдан. Так, тоже ооруп атат. Так, демек биз, урматтуу мекендештер, мен кыйнабай эле коеюн. Мен эми текшерип билдим. Ички органда да. Мен ушу дайым айтам да. Мен келгенде эле, мен анализиме эмне карабадыңыз, сиз менин тигимди карабадыңызго, мен түшүп келген аппаратка түшүп келгенди карабадыңызго, мен паланча сомго түшүп келдим дейт жок. Мага аппараттар көп кызыктырбайт. Мен дайым айтам да, мени кызыктырган, эң кызыктырганы бул ички орган болот. Кыргыздар илгери эле бир диагноз коюп койгон, номер 1 диагноз бар. Ичиң таза болсун дегенчи. Мына, ич таза эмеспи? Бүттү. Эркектерде мужской органдар, аялдарда женский органдар, бөйрөк, ичеги, ички ичеги, жоон чеги, өт, ашказан, боор, ушунун бардыгы жабыркап калат. Ички орган, ичибиз таза болсо, демек бизде эч кандай жалып болбойт. Эч кандай бизде даттануу болбойт. Эми биздин тууганыбыздын бетине чыккан точкага карап, мен келгенде эле айттым, ичим баса электе айттым, сиздин ички ичегиңизде проблема бардыр. Ички ичегини мына биз бастык, ички ичегиде бүт, ички ичегиде проблема болот. Ошон үчүн бетине угри чыкканы, бул ички ичегинин айынан бетине угри чыкты. Урматтуу тууганым, ичеги жаман болуп атат, көңүл буруңуз деп бетке угри чыкты. Бирок муну биз албетте официальный медицинада көп көңүл бурулбайт. Демек, биз кандай кылып дарылайбыз? Дарылоо жолун мен азыр сизге айтып беремин. Мына ошол дарылоо жол. Мен дагы айтам, урматтуу мекендештер, жакшы болуш 70% сизден байланыштуу. 30% бизге байланыштуу. Демек сиз мен айткан нерселердин баарын жасашыңыз керек.
жана ага кошуп 30% биздин ыкманы колдонушуңуз керек. Мына ошондо сиз азыр жаш экенсиз, сиз деген ушул нерсени жасай турган болсоңуз, ушул нерсени аткара турган болсоңуз, сиз врач деген жолду унутасыз. Демек мен сизге ден соолук каалап кетемин. Ыкмаларды толук аткарасыз, сиз Кудай буюрса дениңиз сак болот. Саламатта калыңыздар мекендештер.